1993 290 аскер бөлүгү өзүнчө санитардык эпидемиологиялык отряд 1993 жылдын 15 июлунда түзүлгөн. Быйыл аскер бөлүгүнө 30 жылдыгы болуп жатат. 15 июлда жакын арада. Биздин аскер бөлүк Кыргызстанда өткөн машыгууларында санитардык абалдарына дайыма катышып, текшерүү жүргүзөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй 2020 жылында пандемия болду, жана башка оорулар болуп жатат. Ошолорду болдурбоо максатында, же болбосо болуп кеткен учурда эл арасында тароосунун алдын алуу, жайылуусунун алдын алуу болуп саналат негизги милдетибиз. Кыргыз Республикасынын территориясында кандайдыр бир машыгуу же болбосо чек аралык жаңжал болгон учурларда санитардык эпидемиологиялык отряддын милдети болуп, бул территориясын, аймагын текшерүү болуп саналат. Бул ошол жерде колдонулган суусу, ичкен суусу, керек болсо ошо шамалдын багытына чейин текшерилет. Ошол душмандан кандайдыр бир биологиялык же болбосо башка сок курулбаш үчүн. Жана ошондой эле жайгашкан жери текшерилип, жердин анализдери алынат. Санитардык гигиеналык жана санитардык эпидемиологиялык эки лабораториябыз бар. Санитардык гигиеналык лабораториябызда бул жалпысынан ошо суунун санитардык абалына жана ошондой эле аскер бөлүктөрдө колдонулган хлор эритмелерин кандай колдонуп жатат, ошолор боюнча текшеребиз. Ооруган бейтаптардын ошо анализдерин алабыз. Зефинен, таңдайынан жана ошондой эле алардын чувствительность деп коет, бактериялык антибиотиктерге ошо бактериянын сезимталдыгын üzerinden чыгарып беребиз. 2020 жылы болуп өттү башыбыздан. Пандемия болду, коронавирустай, же болбосо башка туберкулез жана башка жугуштуу оорулар боло турган болсо, жал жерге санитардык эпидемиологиялык отряддын кызматчылары чыгып, ошол жеринен анализ алып, жеринен санитардык абалына, оорунун алдын алууга, жайылып кетпөзүнө биз колдон келген аракетибизди кылабыз.